Эми үчүнчү кадам бул кабыл алуу, кошулуу. Бул макул болуу эмес, бул кошулуу. Мисалы үчүн ар бир адам өз пикири бар. Алардын ага укугу бар. Сиз ал укугун алып кое албайсыз, ар кимдин өзүнүн ою болот экен. Ошол факт менен макул болуу. Демек анын пикири бар экени менен макул болуу экен да бул. Анын пикири менен макул болуу эмес, пикири бар же ушундай пикир имеет право существовать дегендей да. Анын ушул пикирге укугу бар экен. Ошону түшүнүшүбүз керек экен. Анан ушундай дагы вариант бар дегендей, ошол вариантка макул болот экенбиз. Бирок вариант туура же туура эмес деп айтпайт экенбиз. Мен сизди туура түшүнөм деген универсалдуу сонун сөз. Мисалы үчүн мен айталы, мындай фирмалардан алган туура эмес, бул кымбат ойлойм десе, мен сизди туура түшүнөм. Ушундай ой пикир болушу мүмкүн. Негизинен бул эмне себептен мынтип ойлойсуз? Кайсы фирмалардан алып көрдүңүз эле, кайсы фирмаларды көрдүңүз эле сиз? Эмне кымбат экенин байкадыңыз эле деп сурайт экенбиз да. Анан айтат, балким ал чындап эле кымбат компанияга заказ берип, андан дагы арзан, сонун сапатта көрүп алгандыр башка дүкөндөн. Анан ал кымбат сатышат экен деп ойлогон болуп калышы мүмкүн. Ал эми сиздин сунушуңуз кымбат эмес болушу мүмкүн. Андыктан сиз муну дайым кабыл алып, акырын сурап, анан тактап билсеңиз болот экен. Эми мен сизди туура түшүнөм дегенде биз жылмайып айтат экенбиз. Эч убакта ырсайып, жыртайып эмес экен, мен сизди туура түшүнөм дейт экенбиз, бул болбойт экен. Ал эми жылуу жылмайып, добрый, чындап жардам берейин деген ниетте, чындап аны түшүнөйүн деген ниетте, чындап анын көз карашына ылайык сунуш берейин, анын проблемасына, анын чыныгы проблемасына жараша сунуш берейин деген ниетте жылуу жылмайуу менен жооп берет экенбиз. Ошол эле учурда кардар менен сүйлөшүп атканда эч убакта биз жок, бирок туура эмес, ойлоп жатасыз, адашып жатасыз, сиз туура эмеске, сиз билбейт экенсиз деген сөздү эч убакта айтпайт экенбиз. Анын ордуна кошулат экенбиз, мен сизди туура түшүнөм. Ошол эле учурда косметологдор ушинтип айтышат экен. Ошол эле учурда профессионалдар, дерматологдор бизде алар окутушат, ошолор ушинтип айтышат деп айтат экенбиз. Авторитетке шылтап айта берет экенбиз. Анан дагы деп айта берет экенбиз. Мисалы үчүн бул фирмаларда анча деле жакшы товарлар боло бербейтсе, мен сизди туура түшүнөм. Ошол эле учурда менин үй бүлөм ушул колдонушат, мактап атышат. Менин эжем ушундай колдонду дейт экенбиз. Жок, сиз туура эмес ойлоп атасыз, сиз адашып атасыз дейт экенбиз. Адашып атабы, адашпай атабы, ал өзүнүн чечими болсун, биздин чечимибиз болбош керек ал. Кийинки кадам суроо берип тактоо. Жашыруун суроолорду табуу, чыныгы каршы суроону табуу. Дароо жооп бере бербейт экенбиз, демек дагы тактап көбүрөөк түшүнгөнгө аракет кылат экенбиз. Мисалы үчүн, эмнеге салыштырмалуу кымбат десе, базардагы продукцияга салыштырмалуу кымбатпы, же сиз кандайдыр бир фирма же дүкөндөн алып аткансыз, ошол менен салыштырганда кымбат болуп атабы, же балким сиз кандайдыр бир бюджет, өзүңүз бюджет коюп алдыңыз, ушунча миң сомдук алышым керек деп, ошодон ашып кетип атабы, эмнеге салыштырмалуу кымбат деп сураганыбызда биз так билип алат экенбиз, анан ошого жараша жооп бере баштайт экенбиз да. Кайсы бет май жакпады бетиңизге, сизди бирөө жарым алдап койгон беле мындай компанияларда деп сурайт экенбиз да. Жана мындай ой каяктан пайда болду, эмне себептен ушинтип ойлоп калдыңыз дейт экенбиз. Демек каршы суроо боюнча толук маалымат алышыбыз керек экен, жана аны текшеришибиз керек экен. Чын каршы сурообу же жалганбы, отмазкабы же чыныгы анын себеби. Анан каршы суроонун, пикирдин пайда болуу себебин табууга аракет кылышыбыз керек экен да. Кантип колдондуңуз эле? Эмнени колдондуңуз эле? Эмнеден кийин эмнени колдондуңуз эле? Тоник колдоносузбу, колдонбойсузбу? Бетиңизди өзү эмне менен жуйсуз? Самын менен жуйсузбу же гель менен жуйсузбу? Деп, эгерде мисалы үчүн крем кургатып берип аткан болсо, мисалы үчүн айталы. Анын ою боюнча кургатып берет да. Так чынында эгерде курак бетке ылайык бет май болсо, анда кургатпайт. Балким анын бетин самын кургатып аткандыр. Кандай болуп ушундай ойго, пикирге келдиңиз? Эмне себептен антип ойлоп калдыңыз? Деп сурайт экенбиз. Эми каршы суроолорго жооп берүүдө анан 5-кадам бул каршы суроого жооп берүү. Кардар тарапта болгончо эч убакта биз ал менен талашып, аны спорт этип, аны убедить этип аракет кылбайт экенбиз. Болгону керектүү багытты берет экенбиз. Анча-мынча учурларда адашып калып, туура эмес колдонгон учурлар болуп калат. Бизде эми буга эч жерде үйрөтпөгөндүктөн, сизди да менди эч жерде үйрөткөн эмес да. Мен мурун туура түшүнөм, мен да ушинтип ойлочу элем. Анан косметолог, дерматологдордун сабактарын алгандан кийин өзүм түшүнүп калдым, ушундай нерсени биз туура эмес колдонот экенбиз деп ойлоп калдым. Карасам эжем да туура эмес колдонуп атыптыр. Анан аларга ушундай деп айтсам, алар акырындык менен оңдой баштады эле, ушул проблемасы кетип калды. Же ошол өздөрү биле баштады, эффект боло баштады деп айтат экенбиз да. Кардарлардын муктаждыгын чечүүгө көбүрөөк көңүл буруңуз. Демек проблеманы чечүү жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүшүңүз керек экен. Чындап натыйжага келүү жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүшүңүз керек экен. Ошого көңүлүңүздүн баарын ошого буруп, кардардын да ошого көңүл буруп, сиздердин негизги максатыңыздар ошол болуш керек экен да, жооп берип атканда. Кардардын муктаждыгын же проблемасын чечүүгө аракет кылуу. Ушул ниетке бардык көңүлүңүздү бурсаңыз, кардар да жылып, сизге жакындап, сиздин чындап жардам берип атканыңызды сезип, ал көбүрөөк сиз айткан вариантка көбүрөөк кошула баштайт экен. Профессионал сиздин оюңузду уга баштайт экен. Ал эми мен профессионал, мен билем деп басынкан аракет кылсаңыз укпайт экен. Эми жардам берүүчү суроолор аркылуу жооп берүү бул высший пилотаж деп коет. Демек бул сиздин мастерствоңуздун өскөнү экен да. Сиз мастер болом десеңиз, сатуу ишинде, кардарлар менен сүйлөшө билүү ишинде, адамдар менен сүйлөшө билүү ишинде, группа түзүүдө
кандидаттар менен сүйлөшүү билүү ишинде сиз мастер болом десеңиз, анда сиз ой пикириңизди кара сөз менен эмес, суроолордун жардамы менен берүүгө аракет кылыңыз, ошону үйрөнүүгө аракет кылыңыз. Буга сиз дароо үйрөнбөйсүз албетте. Сиз көп жол жасап отуруп, практикада жарым жылбы, 2 айбы, 3 айбы, 1 жылбы иштеп отуруп үйрөнөсүз албетте. Эми айырмасын түшүнүшүңүз үчүн мисал көрүп кетели. Мага деле сизди алдыган не выгодно? Мага сиздин кайра мага заказ кылып турганыңыз выгодно да. Мындан мен жаңы клиент издегенден көрү сиз менен иштешкеним выгодно. Мен жаңы клиентти ошончо убактым кетирип издегенден көрү сизди алдабасам, сиз менен иштешесиз. Туурабы? Деп жооп бериши, бул кара сөз. Экинчи вариант ошол эле сөздү биз башкача айтып атабыз. Өзүңүз элестетиңиз, мына кандай деп ойлойсуз? Мага арайда ошончо көп убакыт кетирип отуруп, жаңы клиент издеген выгодныйбы? Же анын ордуна, мына сиз уже кызыгып атасыз, сиз алам деп атасыз, алып көрүп атасыз. Анын ордуна сизди менен иштегеним выгодныйракпы? Кайсынысында менин убакыт күчүм азыраак кетет десе, албетте мен менен. Эми мен эгерде сизди алдап койсом, анда сиз менен постоянно заказ кылганга кызыгасызбы, же мен сизди алдабастан тескерисинче честный болуп сизге туура келчү товарды сизди туура келе ошол компаниянын баасы кандай болсо ошол компанияга кошуп сатпастан ошол компаниянын баасына берген выгодныйбы мага десе, албетте сен алдабаганың выгодный дейт, Анда көрдүңүз, мына өзүңүз эле туура айтып атасыз, мына эң туура айтып атасыз. Мен сизди алдабаганым, мага да сизге да выгодный экен, Сиз да утулбайсыз экен, сиз да кайра. Сизге да бул выгодный экен. Сиз ар бир сатуучуну алдайт экен же алдабайт экен деп текшерип, анан кийин алып көргөндөн кийин алдабы деп текшерип отурбай, андан көрө мен сизди алдабасам, сиз дайым ишенип калат экенсиз да, мени ала берет экенсиз. Сизге да выгодный экен, сизди ар бир адам текшерип адашып отурбайт экенсиз. Мен менен иштешип отурат экенсиз деп түшүндүрдүңүз, Мына суроонун жардамы менен жооп берүү ушул экен да. Көбүрөөк суроонун жардамы менен жооп берүүгө аракет кылыңыз. Ошондо кардар сиздин оюңуз эмес, бул менин оюм дегенде кабыл алат да. Анын ою катары кабыл алса, демек сиз уткан болот экенсиз. Эми кайталап кетели, негизи кадамдар. Биринчиси бул угуу, түшүнүүгө аракет кылып отуруп угуу экен. Экинчиси комплимент айтуу. Анын берилген суроосуна, анын оюна, пикирине комплимент айтуу. Үчүнчү кадам, анын оюн, пикирин кабыл алуу, кошулуу. Мен сизди туура түшүнөм деген сөздү жаттап калыңыз. Бул сөздү сиз көп колдоносуз. Суроо берип тактоо. Демек, эмнени колдонуңуз, эмнени колдонуп көрдүңүз эле, кымбат, эмнеге салыштырмалуу жана башка. Анан каршы суроолорго жооп берүү. Сиз колдонгон бет май сиздин бетиңизге туура келбей калыптыр. Анда биз смол вариантты көрөлү деп жооп берүү. Эми бул эрежелерди, баскычтарды сиз кантип практикада колдонсоңуз болот? Сиз ойлошуңуз мүмкүн, ушул тепкичтин баарын мен кантип жасайм? Мен эми кардар менен сүйлөшүп атканда мен бул тепкичти кылбай койдум, мен кылбай албайт окшойм. Буга үйрөнө албайт окшойм деген күмөн саноолор пайда болушу мүмкүн. Анан башында ушул техникаларды колдонуп атканыңызда азыр мен көп бир 20-30 чакты каршы суроого жооп берүтөм. Болгондо бир эмес, кээ бирлерине 2-3-4 вариантты көрсөтөм. Мунун баарын сиз жаттап кала албайсыз албетте. Анан жаттап калсаңыз дагы сиз колдонуп кала албай калышыңыз мүмкүн. Анткени кардар менен сүйлөшүп атканда сиз элестетиңиз, ошону колдоноюн деп аракет кылсаңыз, эстейин деп аракет кылсаңыз, азыр баскычтарга жараша кылайын деп жасасаңыз, анда сиз неестественно болуп калат экен да, жасалма окшоп калат экен. Андыктан сиз кардар менен иштеп атканда кандай колуңуздан келсе, мындай свободно да, өзүңүздү свободно коюп, кандай болсо ошондой кыла бериңиз. Бирок кардарга баргыча жана кардар менен коштошкондон кийин сиз дайым анализ кылышыңыз керек экен, машыгышыңыз керек экен, туура жол менен жооп берип, туура жол менен сүйлөшкөнгө аракет кылышыңыз керек экен. Биз берген каршы суроолорго жооп бериштин үстүнө машыгышыңыз керек экен көп жолу. Жана кардар менен жолуккандан кийин аны колдонбой же туура эмес колдонсоңуз, кийинкиде мен ушундай колдоном деп машыгып өзүңүздү настрой кылышыңыз керек экен. Анан көп жолу кардар менен жолугуп отуруп, акыры аягы бир убакта карасаңыз, сиз ушул биз үйрөткөн вариант менен иштеп аткан болот экенсиз. Бул эмнеге окшошунда, мисалы үчүн сиз вождениеге барган болсоңуз, мына вождениеге барганда башында кыйын, бир эле убакта ролду кармай билиш керек, бир эле убакта скоростьту кармай билиш керек, бир эле убакта эки бутуңузду башкара билишиңиз керек. Ошол эле убакта күзгүнүн арканын да карай билишиңиз керек, сол жак, оң жак күзгүндү да көрө билишиңиз керек. Ошол эле мезгилде сиз жолдун ортосунда кетип атасыз, аркасы четке чыгып кеттиңизби? Машина катуу келтиби, акырын келтиби? Машинага сиз жабышып туруп алдыңызбы же дистанцияны кармап турдуңузбу? Пешеходду жана знактарды байкай билиш керек. Көптөгөн нерселерди байкай билиш керек болот, Жана оң жакта, сол жакта машиналарга жакын туруп алдыңызбы, же тийип кетеби? Ушунун баарын сезе билиш керек. Бул өтө кыйын нерсе башында. Ал эми бирок сиз кыла берсеңиз, көп жолу машыга берсеңиз, вождениеге барып, жана кийин жарым жыл бою, 1 жыл бою мине берсеңиз, сиз мол кызга окшоп, свободно, уверенно айдап, ошол айдоодон сиз рахат ала баштайсыз. Жана мурун караганда каталарды жасабай каласыз, А башында өтө көп катаны жасайсыз, өчүрүп аласыз, жүрө албай каласыз, жана башка көп. Же туура эмес жерден бурулуп аласыз, же сүйүшүп кетейин дейсиз, жана башкалар болот экен, Сиз бул техникаларды үйрөнүп атканда да башында ошондой болушу мүмкүн. Ыңгайсыз болуп, сиз неуклюжий болуп, айтып айта албай, унутуп калып, суроосуна жооп таба албай кыйналышыңыз мүмкүн. Бирок сиз ошол жолду басып өтүп койсоңуз, эртең мастер болуп чыга алат экенсиз. Эми сизге тапшырма, бул видеону сиз кайра көрүп туруңуз. Анткени сиз бир жолу көрүп койсоңуз, мен түшүндүм дейсиз, бирок эсиңизде калбайт, жана практикада колдоно албайсыз. Жана ал сиздин мээңизге сиңип кетпейт экен. Бир айда сиз жок дегенде 2-3 жолу кайра көрүп туруңуз. Мүмкүн болсо 3 ай, 4 ай, 5-6 ай бою кайра кайталап көрүп туруңуз. Анан көргөндөн соң сиз ошол даяр жоопторду жөн эле көрө бербестен паузаны басып, ооз эки кайра машыгып айтып көрүңүз. Ошондо гана кайталаңыз да, ошондо сиздин мээңизге сиңип кетет экен.
Дуалды карап итиңизди, мышыңызды, иниңизди же досуңузду карап машыгыңыз. Чыгса, кимди карап айткан жакса сизге, дуалды карап айткан жакса, анда дуалды, же абаны карап айткыңыз келсе, абаны карап айтыңыз. Ушинтип көп жолу айтып отуруп, машыгып калганыңызда, машыга бергенсизде сизге жабышып калат экен да ал. Анан сиз автоматтык түрдө бул техникаларды колдоно баштайт экенсиз. Жана жоопторду автоматтык түрдө туура келген вариантка жараша жооп бере турган болуп калат экенсиз. Бул дагы мына машина айдаган кошоп, эртең сиз ошол жооп берүүдөн анан рахат ала баштайт экенсиз. Кардарлар менен жолугушуу, кардарлар менен сүйлөшүү бул сиз үчүн рахат алып келе баштайт экен. Жана кардарлар сизди профессионал катары көрүп, сизден гана аласы келип калат экен.